Сүткорлук биздин өлкөдөгү мамлекет көргүсү келбеген дагы бир чоң маселе. Сүткорлук менен банктар эле алектенбестен, катардагы жарандар дагы иштешет. Эл аларды процентчиктер деп аташат. Процентчиктердин сүткорлук кылууга уруксаат берүүчү бир дагы документи жок. Алар мамлекетке бир сом дагы салык төлөшпөйт. Бирок ишмердүүлүктөрү кадимки банктын системасынан кем калышпайт. Банктарда эле үйлөрдү, автоунааларды, кымбат баалуу буюмдарды күрөөгө алышат. Күрөөлөрдү, үй, автоунааларды сатуу келишими менен өзлөрүнө каттатып алып, анан акча беришет. Процент алгандар төлөй албай калганда 1 миллиондук үйдү 200 000 сомго дагы баалап алып коюшат. Үйдүн ээси эч кимге даттана албайт. Себеби акчаларда сатуу келишимин госрегистрден каттатып берип койгон. Арызданайын десе, өзүң кол койгонсуң деп эч ким анын сөзүн укпайт. Ушундай сүткорлордун кара ниеттигинин айынан болбогон акчага канчалаган үйлөр, автоунаалар, керек болсо бизнестер сүткорлорго өтүп кетип жатат. Банктар жылдык пайызы 30% болсо, сүткорлордуку жылына 200-300% болот. Мисалы, 1000 сомду банктар 30% менен берсе, бир жылда 300 сом кошуп берет. Айына 25 сомдон туура келет. А сүткорлор 1000 сомду айына 20% менен берет. Бул сумма бир жылга 2400 сом болуп, жылдык пайыз ошондо 240% болот. Бул факт коомдо ачык эле болуп жатат, бирок мамлекет тарабынан эч кандай чара көрүлбөйт. Тескерисинче, сүткорлуктан жабыркаган адамдарды кодулап, анан эмне акча аласың дешет. Өлкөдө жемкорлордун айынан оор акыбал болсо, айлык маяна, пособие, пенсия төмөн болсо, анан кыйналган эл айласы жок зарыл болгон учурда процент алат да. Урматтуу мекендештер, проценттен кыйналгандар, сүткорлорго болбогон акча үчүн үйүн, автоунаасын алдыргандар, бизге кайрылсаңыздар акысыз юридикалык кеңештерди беребиз. Сүткорлордун өзлөрүнө кылмыш иштерин козготуп, алардын мыйзамсыз ишкердиги үчүн, алдамчылыгы үчүн жоопко тартылуусун талап кылалы. Эгер сиз сүткорлорго процент төлөп жүрсөңүз, бүгүндөн баштап төлөбөңүз.